Быйыл Ош облустар аралык бириккен клиникасында ревматология бөлүмү түптөлгөнүнө 20 жыл болду. Ага байланыштуу аталган бөлүмдө дары таныктоонун жана дарылоонун актуалдуу суроолору деген аталышта республикалык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Анда муун ооруларынын жылдан жылга көбөйүп, жашарып баратканы талкууланды. 8 керебет менен ачылган бөлүмдө учурда 24 орун бар. Муун ооруларын дарылаган түштүктөгү жалгыз бөлүм болгондуктан акыркы үлгүдөгү медициналык жабдыктар менен камсыздалып, жаңы усулдар менен дарылоо ыкмасы өздөштүрүлгөн. Ал үчүн жаш дарыгерлер атайын окутуулардан да өтүп турушат. Магниттик резонанстык томография, рентгендик текшерүү, заманбап лабораториялык анализдик текшерүүлөрдүн ыкмалары, өзгөчө мына сейрек кездешүүчү тутумдашкан кызыл жүгөрөк, тутумдашкан васкулит тартарында ушул эң заманбап акыркы үлгүдөгү лабораториялык изилдөөлөр. Ал эми дарылоодо биздин заманбап ревматологияда гендик инженердик биологиялык терапия деп коет. Антицитокиндик дарыларды колдонуу жүргүзүлүп келет. Ооруканага Баткен, Жалал-Абад облустарынан да бейтаптар келип дарыланган үчүн кезек күтүү көп. Ошондуктан бөлүмдү кеңейтип, керебеттин санын көбөйтүү пландаштырылууда. Эми биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө карап туруп, анан жылдын жыйынтыгы менен албетте биз ошону кеңейткенге аракет кылабыз. Мүмкүнчүлүк болсо ошону кеңейтиш керек, мындан ары дагы керебеттин санын көбөйтүш керек. Бул дегеним түштүк боюнча, ошо Ош, Жалал-Абад областары боюнча, Баткен областы дагы ушул биздин ооруканага келип дарыланышат. Аябай муктаждык көп. Биз дагы ушул буга чейин дагы бөлүм башчылары менен ошол ревматологдор менен сүйлөшүп атабыз. Ошону кеңейтип, бир 35-40 койкага чейин жеткизсек деген аракеттебиз. Бөлүмдө жылына 1000ден ашуун бейтап дарыланып чыгат. Акыл ачандардын айтымында муун оорулары менен жабыркагандардын арасында көбүнчө жаштар көп катталууда. Алардын басымдуу бөлүгүн миграцияда иштеп жүргөндөр түзөт. Айжаңыл Турдумаматова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.